Көкбөрү боюнча президенттин кубогу мелишин 3-күнүндө А тайпасындагы жаңы түзүлгөн Ала Тоо жана Көлдүк Жети-Күз командасы жолукту. Эки команда тең буга чейин бирден оюн өткөрүп, чүйдүн төш булак жаатын утуп алышкан. Андыктан бүгүнкү оюн эки тарап үчүн өтө маанилүү болчу. Беттеш алгачкы мүнөттөрдөн эле кызуу жүрдү. Мелиштин 3-күнүндөгү алгачкы салымдын автору белгилүү улакчы Манас Ниязов болду. Андан кийинки бөлүктагы жаңы түзүлгөн Ала Тоо командасынын көзөмөлүндө өттү. Алар жоопсуз салымдарды ишке ашырып, атаандаштарына мүмкүнчүлүк берген жок. Үчүнчү таймда Жети-Күз командасынын оюнчусу алгачкы салымын жасады. Анткени менен Ала Тоо улакчылары абалды жөнгө салып, кийинки бөлүктөрдө ийгиликтүү болду. Жыйынтыгында 11-2 эсебинде Ала Тоо командасы жеңишке жетишти. Көп команда даярданган негизичи. Анан ушул болбойт деп бул акыркы эле бир 2 жумада эле чечилди да. Ошон үчүн көп команда келбей калды да. Мындайча айтканда сагынычы мындай бир ушул оюндун бул кыргыз элине керектигин байкалып калды да. Көп команда жакшы даярданды бирок. Эми Алла буйруса күчтүүлөр утsun. Күндүн экинчи беттешинде биринчи лиганын алкагындагы оюнда Бишкектик Келечек жана Сокулук командасы жолукту. Аталган командалардын капчыгында бирден жеңиш бар болчу. Ошентип Б тайпасында жайгашкан эки команда өз ордун сактап калуу үчүн аракетин көрдү. Алгачкылардан болуп биринчи салымды Келечек улакчылары ачты. Оюн өтө кызуу жүрүп, биринчи тайм 3-0 эсебинде аяктады. Экинчи таймдын башында Келечек командасы салымдарын улантты. 17 минут 33 тагда болсо Темирден оң такымда аракет кылып аткан Сокулуктун улакчылары дагы кем калбай беттештеги алгачкы салымдарын жасады. Экинчи тайм 7-3 эсебинде Келечектин пайдасына жыйынтыкталды. Чечүүчү бөлүк дагы кызыктуу башталып, Сокулуктун улакчылары да салым жасаганга жетишти. Анын артынан кем калбай Келечек командасы салымдарын жасады. Бул беттеш биринчи лигадагы командалар арасындагы эң мыктылардын бири болду. Ошентип 9-8 эсебинде Келечек командасы жеңиштүүлүк кетти. Жалгыз эч ким жок такымдан алдындагы өзүнө ишенген гана улакчысы. Эми Келечек деле калды. Болбойт бул кырдаалга жараша болуп калды. Болбойт болуп биз почти болордо эле келип калдык да. Бир мына оюн дегенде келип калдык да. Билбейм, кечээ күнү буйрук коюптур эми таласка. Эми даярдык болбогон үчүн болду окшойт деп ойлойм. Кудай буйруса бүгүн эми аракет кылабыз, ойнойбуз. Үчүнчү күндүн жогорку лигалар арасындагы биринчи беттеште Чүйдүн Сары Өзөн жана Нарындын Атбашы командасы жолукту. Эскерте кетсек, кечээки оюнда Сары Өзөн 4-2 эсебинде Ынтымак командасына жеңилүүгө дуушар болгон. Ошондуктан бүгүнкү беттеште Сары Өзөн улакчылары колдон келишинче аракетин көрүш керек эле. Ал эми Атбашы командасы үчүн бул оюн мелдештеги биринчи болчу. Беттеш алгачкы мүнөттөрдөн тартып кызыктуу жүрдү. Жогорку лиганын алкагындагы бүгүнкү оюнда биринчи салымды Сары Өзөн командасы ишке ашырды. 7-чи минутада Андан көп өтпөй Атбашы улакчылары жооп кайтарып эсеп сандарын теңеди. Кайрадан эки командадан салымдар уланып, биринчи тайм 5-2 эсебинде Сары Өзөн командасынын пайдасына чечилди. Экинчи тайм дээрлик бир тараптуу өтүп, Сары Өзөн командасынын көзөмөлүндө 11-2 эсеби менен аяктады. Үчүнчү таймда дагы Чүйдүн Сары Өзөн командасы ийгиликтүү болуп, 16-3 эсеби менен беттеш жыйынтыкталды. Аттар Славый. Тегилер Кыргызстан сборунун түзүп жүргөн команда. Күчтүү команда, анча жылдан бери чемпион болуп жүргөн. Биз болсо 1 жыл болду куралганыбызга. Аттар Славый күчү жетпей калды аттардын. Оюнга даярдыгыбыз жакшы буйруса. 1,5 ай даярдандык. Буйруса жакшы оюн көрсөтөбүз. Бүгүн эми сүйлөштүк эми балдар бөлөкчө тактиканы ойнойсуп. Буюрса азыр оюндан көрөбүз эми. Кечээ эми достук алып көптөн бери клубный командада аларга көп эмел кылган жокпуз. Бүгүн ойнойбуз эми буюрса. 85-жылкы Жогорку лиганын алкагындагы кийинки беттеште Баткендик Жаш Күч жана Таластык Кара Бура командасы жолукту.
Жаш күч командасы Мелдеште биринчи оюнун өткөрүп жаткан болсо, Кара Буура экинчи жолу ат майданга чыкты. Белгилей кетсек, кечээ Таластан келген команда Достуктан 9-2 эсебинде жеңилип калган. Жогорку лигадагы беттеште биринчи таймдан эле жаш күч үстөмдүгүн көрсөтүп, мыкты чабуулдарды ишке ашырды. Алар биринчи таймда эле 3 салым жасаганга жетишти. Оюндун кийинки бөлүгү да кызыктуу болуп, 7-2 эсебинде жаш күч командасы жеңишке жетти. Takımdan çıkardı. Öyle alan kayıp kandereken de geçecekti. Foto aydıranlar. Manas Sınav'ın altı beşiği. Кийинки оюнда Мурас жана Торайгыр командалары беттешти. Буга чейин Көлдүк Торайгыр Таластык Айтамга командасына жеңилип калган. Ал эми Мурас клубу биринчи атаандашын жеңип, экинчи жолу ат майданга чыкты. Беттеш башынан эле Мурас командасынын көзөмөлүндө өтүп жатты. Алар жоопсуз салымдарды жасап, биринчи лигадагы мыкты командалардын бири экенин далилдеди. Ошентип 19-4 эсеби менен Мурас командасы жеңишке жетти. At müdürlük etti. Bolbek çok görülen çok kağıda olsa olan Cumgal komandanın oyuncusu. Жақсы. Үчүнчү күндөгү Мелдештин акыркы беттешинде Нарындын Жумгал жана Бишкектик Көкжал командасы жолукту. Бул оюндагы Мелдештеги эң кызыктуу беттештердин бири болду. Биринчи жана экинчи таймда Жумгал командасы 3-1 эсебинде алдыда келе жатып, чечүүчү бөлүктө Көкжал командасы 4 салым жасады. Ошентип Бишкектен келген улакчылар 5-3 эсебинде жеңишти илип кетти. Oyun başı жақсы болуп аткан. Алла тегилерге буйруптур. Эми аяк бир очко менен уткуруп ийдик. Ошол. Бөгбөрү боюнча президенттик кубок Мелдештин 3-күнү мына ушундай беттештер менен аяктады. Эртең дагы биринчи жана жогорку лиганын алкагында 4 оюн болот. Бул беттештерди сиздер КТРК спорт каналынан түз эфир аркылуу көрө аласыздар.